Алай районунун Гүлчө айылында Тапык Отунчиев атындагы орто мектепке кошумча имарат курулууда. Бул жерде жалпысынан 2 кабаттан турган 5 корпус түшөт. Аны куруу үчүн мамлекеттик бюджеттен 192 миллион сом каралган. Учурда имараттын пайдалуу түптөлүп, биринчи кабаты салынып жатат. Курулуш иштери ушул жылдын жаз айларында башталган. Имараттын А жана Б блоктору окуу корпусу болот. Ал эми калган 3 бөлүгүндө актылык, спорттук зал жана атайын галерея жайгашат. Азыркы учурда Б блоку биринчи кабаттын ригелине чейин бүттү. А блоктун фундаменти бүтүп, азыр армирование колоннасы болуп атат. Бул объекттин өзгөчөлүгү перегородка кирпичтин ортосуна базальтовый плиталар коюлган. Бул теплоизоляция, шумоизоляцияга аябай жардам берет. Бул курулуш объекти 2 кабаттан турат. Буда лифт каралган жана бардык шарттары толук өнүм аткарылып жасалып жатат. Жогоруда белгиленгендей аталган курулуш Отунчиев орто мектебине кошумча имарат катары салынууда. Мектепте окуучунун саны жыл сайын өсүп жаткандыктан атайын имарат салууга туура келген. 670 окуучуга ылайыкталган. Бирок азыркы учурда талап көп болуп, 1500 окуучу окуйт. Башталгыч класстарыбыз 3 сменада окуп калат. Мектеп директору ушуну менен имарат жетишпестиги жоюлат дейт. Айтымында бул жакка башталгыч класстарды окутуу пландалууда. Андагы шарт бардык заманбап талаптарга жооп берип, балдарга билим берүү нормаларына ылайык келтирилип жасалат. Ичинде санузелдери менен, столовой менен, спорт зал, актовый зал, окуучу билим алыш үчүн заманбап бардык шарттар менен болмокчу. Кудай кааласа биз азыр өзүбүзчө ушундай планировка болуп атат. Башталгыч класстарды 2026 жылы кудай кааласа бул жаңы корпусубуз ишке берилсе, башталгыч класстарыбызды толук ушу корпуска окутабыз деген ойдобуз. Быйыл Алай районунда жалпысынан 9 билим берүү мекемеси курулуп жатат. Мындан сырткары капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан имараттар да бар. Район боюнча 15 объекти жаңы мектеп бала бакчалар курулуп атат. Мунун ичинен эми жалпылап санап кете турган болсок, 3 бала бакча, 6 орто мектептер курулуп атат, спорт залдар курулуп атат. Бунун бардыгы мамлекеттик бюджеттен 15 объекти жаңы курулуп атат. Ал эми 12 объекти бул мектептерибиздин бала бакчалардын толук капиталдык ремонттон өткөрүлүп жатат. Эске салсак, аталган курулуштарга кеткен каражаттардын баары республикалык казнадан бөлүнгөн. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.